Салам достор, бүгүн быштак кошулган пирог жасайбыз. Ал үчүн 500 грамм унду элеп алабыз жана иленген унга кумшекердин упасын кошобуз. Туз жана разрыхлитель кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми муздак ак майды майдалап туурап алып унубузга кошобуз жана колубуз менен ун менен майды аралаштырып, кумга окшогон камырга жеткиришибиз керек. Кургак урпак болот ушундай. Ушул урпакка эми 2 жумуртканы чалып куябыз. Жана 1 кашык каймак кошобуз. Майлуу каймактан. Эми камырыбызды аралаштырып, жакшылап чогултабыз. Жуурубайбыз. Көпкө жуурубай эле камырды жөн гана чогултуш керек. Мага столдун үстүндө чогулткан ыңгайлуу. Камырыбызды чогултуп болгондон кийин муздаткычка 15-20 мүнөткө салып муздатып коебуз. Жайганга ыңгайлуу болуш үчүн алдын ала 2-ге бөлүп, бирөөнү чоңураак, бирөөнү кичинекей кылып бөлүп алабыз. Салафан баштыкка салып, эми муздаткычка салып коебуз. Камыр даяр болгончо эми быштактан толтурмабызды даярдап алабыз. Ал үчүн 400 грамм быштакка кумшекерди кошуп, кумшекерди табитиңизге жараша аз же көп кошсоңуз болот. 100-150 граммдын тегерегинде. Быштак менен жакшылап эзип алгандан кийин 1 жумуртканы агын өзүнчө, сарысын өзүнчө кылып бөлүп алабыз. Жумуртканын сарысы пирогдун бетин майлаганга кетет, ал эми агын болсо миксердин жардамы менен жакшылап чалып, көбүртүп алабыз. Ошондо биздин творог кошулган толтурмабыз аябай назик, воздушный деп коет го, ошондой болот. Жумуртканын агын кошобуз. Эгер миксер жок болсо, анда жөн гана кошуп койсоңуз болот. Мына ушундай жакшынакай кремибиз даяр болот. Кремге окшогон. Эми камырыбызды жайып, пирогубузду чогултуп баштайбыз. Ыңгайлуу болуш үчүн столдун үстүн жакшылап ундап алабыз. Анткени камыр аябай назик, жумшак болгондуктан бир аз ыңгайсыз болушу мүмкүн жайганга. Камырдын калыңдыгы 0,5 миллиметрдей болсо болот. Листке салыш үчүн өлүккө оруп алганда ыңгайлуу болот. Менин формамдын диаметри 24 сантиметр. Формага камырды салып, чептеринде ашык жерлерин алып салабыз. Камыр пластилиндей эле аябай ыңгайлуу иштегенге. Эгер бир жыртылып, бузулуп калган жерлерин оңой эле чаптап, тегиздеп алсак болот. Жана четтерин, ашык жерлерин алып салабыз. Жана толтурмабызды салып, тегиздеп чыгабыз. Эми камырдын экинчи бөлүгү менен бир аз кичинекейирээк бөлүк алып койгонбуз. Ошол менен пирогдун бетин кооздойбуз. Ошондой эле жайып алып, жана мен борсок кескич менен ушундай узун бөлүктөргө бөлүп алдым. Эгер башкача формалар болсо, жүрөк же жылдыз түрүндө, ошолор менен деле кесип койсо болот. Каалагандай кылып кооздоп бетин жаап койсоңуз болот. Даяр болгон пирогду эми жумуртканын сарысы менен, сарысына суу же сүт кошпой эле жөн гана сарысын өзү менен майласа, пирог аябай жалтырап, кооз чыгат. Мына эми духовкага 180 градуста 25-30 мүнөткө кызарып пышканча салып коебуз. Пирогубуз даяр болду. Кумшекердин упасы менен кооздоп койсок да болот. Мына достор, ушундай пирог
пирогду сөзсүз түрдө формада аябай жакшылап муздатып алыш керек. Андан кийин башка идишке которуп же болбосо кезип жей беребиз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эгер бул видео жаккан болсо, сизге анда класс басып, менин каналыма катталыңыздар.